Буйрук кылам, Ош облусунун Кара Суу району аймагында достук чек ара өткөрмө постунда жарандардын коомсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ички иштөө органдарынын буйруктарын так аткарууга буйрук кылам. Солго. Достук чек ара өткөрмө постунда Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын милиция кайгылуу күзөт кызматынын 1-ротасынын кызматкерлери кызмат өтөт. Кызмат 24 саат тыгымсыз өтөт. Себеби бул жерде эки өлкө чек арасы болгондо кирди чыкты деген адамдар көп болот. Ошол себептен тынымсыз 24 саат 1-ротанын кызматкерлери кызмат өтүшөт. 3 кезек, ар кезекте 5тен кызматкер кызмат өтүшөт. Бул жерде биздин негизги ишибиз бул коомдук тартипти камсыз кылуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана ар кандай кылмыштар жана жоолуктарды алдын алуу жана аларды болтурбоо. Бул жерде адамдар көп болгондо байланыштуу ар кандай маселелер болот. Тамеки тартышат, баягы спирт ичимдиктерин ичип алышат. Биз аларга мыйзам чегинде протокол түзүп беребиз. Талап ушул Өзбекстандан келип чыккан жарандарга сылык мамиле болуу абдан. Себеби ушу өткөндө биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич иш сапары менен Өзбекстанга барып келгенинде ошо эки мамлекет ынтымагы күчөтүүнүн максатында биз ушундай ар бир кирген жаранга толук кандай бир маалымат керек болсо ошол маалыматты жеткирип беребиз. O'zbekistondan chiqib pasportini yo'qotib qo'ydim. Bu militsiya xodimlariga iltimos qildim. Pasportimni topishib berdi. Mana rahmat ularga. Biz bu yerda qiynalmayapmiz ularni nimasidan. Qiyinchilik yo'q. Yaxshi yuribmiz. Mana pasportimizni olishga topishib berdi. Men pasportimni javob berdim. Pasport qaysi yerda? Qanday? Аты-жөнүңүз кандай? Какая Jamshid? Какая Jamshid? Бул жерде кызмат өтөгөндө милициянын участкалык уполномоченные, андан сырткары милициянын кайгылуу күзөт кызматынан 3 кезекте иш алып барышат кызматкерлер жана туристтик милициядан 2 кезекте кызматкерлер иш алып барат. Эртең менен саат милициянын кайгылуу күзөт кызматкерлери 4 кызматкер саат 8:00дөн 16:00га чейин, андан кийинки сменасы саат 16:00дөн 12:00га чейин, түнкү 24:00дөн таң амал саат 8ге чейин 3-чү кезек. Андан сырткары туристтик милиция болсо эртең менен саат 8ден 4ге чейин, 4дөн 12ге чейин 2-чи кезеги бар. Биз күнүмдүк ишибиз эртең менен келгенде жарандардын кайгылуусун кабыл алабыз биринчиден, андан сырткары милициянын кайгылуу күзөт кызматкерлери таксисттер менен биргеликте иш алып барышат. Коомдук тартипти сактап, туристтик милицияларыбыз биргеликте. Ошондой эле бул жактан Өзбекстандан Кыргызстан Республикасына чыгып жүк ташып иштегендер бар. Ал жерде ар түрдүү турмуш тиричилик менен иштеген, алектенип иштегендер бар. Алар менен барып жолугушуу, маектешүү, алар менен сүйлөшүүлөр өткөрүлүп турат. Болбосо бизге кайрылган милиция кызматкерлерине постоянно түнү-күнү милиция кызматкерлери кызмат ордунда болот. Бөлмө жок, ыкмактуулукта иш алып барыңыздар, макулбу? Укук бузуулар болбосун. Ондой нерселер каттала турган болсо биз ушул жерде жүрөбүз. Бизге кайрылыңыздар. Көбүнчөсү бул жерде анализ ПЦР жөнүндө сурашат. Биз ошол жөнүндө маалымат беребиз. Анан аэропорт канчалык алыстыкта жайгашканын сурашат. Ошондой эле бул жерде төмөндөгүдөй ситуациядагы адамдар болуп калат. Бул жака иштегени келип, документтерин жоготуп, же иштегени бир жерге барып, ал жактан алданып калып, акчасы жок келип калган жарандар дагы бизге кайрылышат. Биз аларга колубуздан келишинче жардам беребиз. Жада калса жаныбыздан дагы акча берип, бул жактан чай ичип ал деп Өзбекстанга киргизип койгонго аракет кылабыз. Кыргызстан Республикасына ишке o'tdik. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Mana chiroyli dokument tamoyishni hammasi yaxshi. Bu yoqqa o'tdik. Bu yoqdagi prefektdagi inspektorlar ham bizni tilimiz aytganda shunaqa bu yoqda o'tganda militsiya xodimlari hamma yoqqa yaxshi ko'rib, ko'rsatib, yordam kerak, Covid PCR olib hammasini qilyapti.